Kaçan gana Allah Taala'nın meriminen şeytan taş menen kuulup, racim degen taş menen kuulup, taş urulup kuulup. Emnege taş menen kuulup. İnsan, egerde ikinci bir insan menen jegjaat olup Kuday saktasın. Taş menen bir-birin urup ketse, urup muştaşıp ketse, al eldeşkis uruşu deb eseptelet. Allah kargış deygir şeytandı öz meriminen racim deb atоосо, racim деген taş menen kuulgan siyaqtуу kuulganday eç kim üzanda kılbasın. Şeytandı Allah Taala kudu ошондой кылып kuudu. Şeytan anan kuulup atıp mıntı. Antiçem, senin bendeleriңдин баарын бирин калтырбай азгыра беремин, бирде оң жагынан, бирде солунан келип, бирде алды жагынан, бирде аркасынан, бирде үстүнөн түшүп, бирде алдынан чыгып, астынан чыгып азгыра берем dedi. Азгырып мен тозоктун бүт баарын бенделериң менен толтурам dedi. Allah айтты: эгер сен аларды азгыра берсең, sen azgırgan sayın men алардын günösүн keçire berem dedi. Eçimler suyungan joksуңарбы? Ya. Мындай Allah Taala'nın keçire berem деген сөзүнө недовольно турасың да. Чын. Sen keçirбесең деле мага баары дегенде турасың да. Allahu akbar деген сөз жокпу Аллахка? Аллахты мактоо. Allah айтып жатат: sen аларды азгырган сайын мен алардын күнөөсүн keçire берем деп атат. Kara, Allah'ın sözünü kara. Men Allah'ın günahını keçire verem. Biz jada kalsa mesele uğunu da bilbeybiz da. Kayerде oturganыңды unutup kalasың da. İşemey de ketesin. Koy şu Allah Taala geçire beken degenler de var hazır arаңарда. Неде бойлы oturganlar da var. Ой, кечегини кечирип коет окшойт деп. Кечеги күнөн кечирип коет окшойт. Сәл тура турганда дегенде кылтасыңар өзүңөр. Allah men günöөлөрүн keçire verem degende жүрөгүң жарылып кеткидей так бир айтсаң да аздык кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди: Seyyidul istighfar. Istighfardын төрөсү бар, мырзасы бар. Бардык нерсенин мындай эң күчтүү, көрүнүктүү, эң ажарлуусу бар. Istighfarlardын дагы эң мырзасы болот. Пайгамбар айтты: kim uşul seyyidul istighfardı? Men qalaha bin nahar muqinan biha femata qabla an yumsiyah fehuve min ahlil cennah. Kimde kim uşul seyyidul istighfardı gündüzü taң atkanda aytsa, muqinan bir ele jolu muqinan жүрөгү менен берилип айтып койсо. Сүйүктүү бир тууган, bir ele jolu. Bir ele жолу жүрөгүң менен берилип айтып кой, тилиң айтып атканда жүрөгүң ошого ээрчип турсун деп атат. Күн батканга чейин эгерде бир нерсе болуп ажалы жетип бир кырсыктан өлүп калса деп атат ошол. Фахуа мин ахлил жанна, ал бейиштик деди. Ал кандай амалда болбосун деп атат. Айнанайын бир тууган, ал кандай амалда болбосун, сен мурда намаз окугансыңбы, окуган эмессиңби, ала чала окуп атасың, бүтүн окуп атасыңбы, эмне кылган? Ушу сөздү айтып койгондугуң үчүн эле эрте менен күн батканга чейин эле көз жумуп кетсең, анда мин ахл жанна, ал бейиштик деп атат. ومن قالها بالمساء موقنا به. Kim аны күн баткандан кийин, шам намазынан кийин дароо айтса, бир эле жолу дагы жүрөгү менен берилип, famata qabla an yusbih, таң аткычакты көз жумуп кете турган болсо, fahuwa min ahlil jannah, ал бейиштик деди. Wallahi, Аллахтын аты менен ант ичип айтам. Wallahi, ал бейиштик. Ал кандай абалда болбосун? Ал кандай абалда болбосун, ал бейиштик. Бирок тилибизди шайтан айтып турбайт. Шайтан айтат: менин бир момундай
ilme temirim var, anan türtme temirim var deydi. Türtme temiri menen açakay arkasından har bir insanın musulman arkasından türtü birgen al kayсыга dese Kur'an okula turgan жерге meçitke gelgende meçitke girgende arkasından türtüp turam deydi. Tezirek çık dep. Eң үлgü ala turgan jer bolgon Mürzөнün janынан ötüp baratkanda tez öt dep Mürzödөгүлөргө Allah Taala'dan keçirim suratpay, andan үлgü aldırtpay ötkөрü berem ошол жерден деп атат. Илип кала турган темирим бар, ал арак сатыла турган жерге барганда, зина кылына турган жерге барганда, кумар ойнона турган жерге барганда, ыштаннын жогор жагынан желкесинен илип туруп токтоп турсаң, мунун бир оңго, солго буруп карасаң, муну сени кызыктырып атабы деп ошол жерде алаксып тургузуп коем деп. Geçe biz ayttık sabahımızda. Darat alıp bütkenden bir ile jolu. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Bir ile jol aytıp koysa da vatat. Bir ile jol aytıp koysa. Emne olat dedik. Al 5'tin 8 eşigi ağa açık bulat. Kalagandan girsin. Allah aytkan kıyamatta Allah munosuna giresin, munosuna girbeysin de bit. Al kalagandan giret. Oşonu da ayttırбай koyam деп атат шайтан. Oşonu da ayttырбай koyam деп атат. Oşonu da ayttырбай koyam. Ankeni men uşunun 5'tin 8 eşiginen kirgizgim gelbeyt men bunu. Men bunu dozokku kılışım керек деп атат шайтан. Tilin oşol jerde uşuga keltirбей koyam, unutturup koyam, şaştırıp koyam, anan aytam dedirtip koyam деп атат. Kod uşul siyaktı. Seyyidül istiğfar, istiğfardın mırzası. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halaktani, ve ana abduk, ve ana ala ahdik ve va'dik mestata'tu, ebu'u leke bi ni'metike alayye, ve ebu'u bi zembi, feğfirli fe innehu la yagfiru dunube illa ent. Boldu şöyle söz. Bir ile jol aytasыңар, bir ile jolu. Asır geçeyen göz jumsa al beştik, asırdan keyin gün batkandan aytsa, taң atkaça ölse, demek al beştik. Subhanallah. Beşike kirүүnü Allah Taala uşunçalık jеңil kılıp koygan. Bir ile jol aytıp koy, beşike kiresin dedi. Boldu büttü. Jattaңыздар. Кейбір адамдар бар, bir ырчынын 4 куплет ырын аябай жаттап, ошол ырчынын качан туулганын төрөлгөн. Туылган күнү качан болорун, ал каяктык экенин, кайсы тамакты сүйүп жеп, кайсы кийимди кайсы сүйүп жеринен бери билет да. А бирок истигфарга келгенде ушу жаттай албай атам. Татал болуп атат. Витир важип да, баягы дуа кунуттун ордуна башка бир нерсени окуп койсоң болобу дейт. Эмнеге десең, жаттай албай атам. А сен өзүң түшүнбөйсүң, өзүң түшүнбөгөн чет элдиктин ырын жаттап алгансың го. Уга берип жаттап алгансың да аны. Анткени ал көп угулат да. Үйүңдө көп болот. Телефонуң ошону коюп алгансың. Радионду ачсаң да магнитофондо, машинаңда. Ошол ырды алат. Дуа кунутту кечке коюп койсоң жаттайсың. Кечке уккун эле жаттайсың аны. Контейнердин ичиндеги сода кылып аткан кишиге туруп, мунуңа жетесең карабай туруп, бир карап туруп, ал 1000 сом. Карабай туруп айта берет. Телефон чалганда да айтат. Бурчтагыбы? Ал момунча сом. Бияктагычы? Ал момунча сом. Бардыгын жат билет да, анткени анын алек болусу, машгул болусу ошол. Жүрөк менен да, тил менен да, мээ менен да дуа кунутка, истигфарга алектендирсе, ал бир күнүн ичинде жат боло турган дуа. Адам өзүнө керек боло турган нерсени тез жаттайт. Бул бизге керек нерсе, тез жатташыбыз керек. Мен эмнеге буну айтып атам? Аңчы уучулукка кеткен боюнча, койчу кашарына коюна кеткен боюнча кайтпай калып атат, кар көчкү болуп. Бала серти менен машинасын жүргүзгөн боюнча кайтпай калып атат, авария болуп. Ташкын, суу, сел, өрт, жер жутуу, жок болуп кетүү, жана башка сууга тоңуп өлүү, кокус өлүм ушулар. Ошон үчүн эрте менен турганда Аллахумма анта Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
ve ebu'u bi zembi feğfir li fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Bir ele jol aytıp çıkıp ketebiz. Keçesine aman kaytabız inşallah. Oşol boyunca getsek jannatыбыз. Keç dagı bir aytabız. Tanga çığabız inşallah. Çıkpay kala turgan bolsak min ahli cennah dagı beýişdik inşallah. Allah hoşa jetkisin. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamun aleyküm.